Саламатсыздарбы достор жана чөйрөчүлөр. Бүгүн биздин конокто Эркин байке, Касымов Эркин, Лондондон. Саламатсызбы? Бүгүн бизде сөз болчу тема бул DevOps жана серверсиз архитектура. Азыр сөздүн маегибиздин башында биз чөйрө жөнүндө айта кетмекчимин. Чөйрө биздин бул долбоор. Бул жерде ар кандай адамдар, ар кесиптин ээлери чогулуп, бирге идеяны, ой пикирди алмашып, ошолорду ишке ашырган жер. Анын негиздөөчүсү Азамат Токтокунов жана Америкадан Айдана жана Бакыт мырза, дагы башка белгилүү инсандар. Ошол менен биздин чөйрөнүн алкагында биздин маегибизди баштайбыз. Эркин мырза, сизден 2 жыл мурун Кажы-Кужуга берген подкастыңызды да бир сыйра бүгүн угуп чыктым. Ошол жерде сиз аябай сонун маек бериптерсиз. Анан чөйрө жөнүндө да оюңуз бар болчу экен. Ошону азыр бөлүшө кетсеңиз. Ооба, 2 жыл болуп кетиптирби? 2 жыл мурун ошо Кажы-Кужу жаңыдан башталып аткан мезгилде Азамат байке менен маек курдук элек. Ал жерде сүйлөшкөнбүз, ошо эми өзүм жөнүндө айтып берип атып, маегибиз ошого кирип кеткен. Эмне, кандай түрткүлөр болуп, мындай программист болуп, ушундайга жеткен суроо болчу. Анан ошо көптөн бери чөйрө деп айттым эле. Чөйрө албетте маанилүү. Бир нерсеге мындай чөйрө адамды түзөт да, абдан маанилүү нерсе. Ошондуктан сүйлөшкөн болчубуз. Негизи ал жерде дагы суроолор, ар кандай суроолор бар болчу. Эжейдин, мугалимдин таасири, өзүңдүн кызыккандын таасири дегендей. Анан ошол чөйрө андан бирөөсү болчу. Анан жакшы, ушулку күндө, бүгүнкү күндө чөйрө деген бул организация болду да азыр, ушундай деңгээлге чыгып атканына көргөнгө кубанычтамын. Чоң рахмат. Эми өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз, ошо Лондондо иштейсиз, программчы болосуз, стартаптар бөлүмүндө иштейсиз, же 2 жылдан бери өзгөрүү болдубу? Ооба, атым Эркин Касымов. Лондондо болгонум 7 жыл болуп калды. Программчы болуп иштейм. Программчы болуп иштегеним 10 жылдан ашты. А так өзүм математика тармагын окугам, Бишкекте окугам. 2 жылдан бери өзгөрүүлөр деле жок, чынын айтсам, ошол иштеп аткан жеримде элем. Негизи иштеген компаниям Deloitte. Бул чоң дүйнө жүзүн боюнча компаниялардын бири. Лондондо бул Европанын Северная Европа деп коюшат. Ошол өзүнчө бөлүгүнүн эң башкы офиси ошол Лондондо жайгашкан да. Анан эми чоң компания деп атпаймынбы? Анын ичинде мен иштеп аткан тармак бул ошол стартаптар менен байланган тармак. Бул болсо билесиз да, көптөгөн жаңы идеялар, ойлор көп да анан IT-дечи. Ошону Deloitte менин компаниям ошо колдоп, кандайдыр бир оборотко алып десем болобу, ошону иштеткенге аракет кылат. Мен иштеген жерим. Анан эми инкубатор катары да. Ошол мен өзүмдүн кызматым, иштеген ишим программчымын. Кандайдыр бир идеялар ишке ашып, экономика жагын бардык жактарынан инкубатордон өткөндөн кийин, электен өткөндөн кийин бизге программчыларга келет тапшырма. Мына ушундай продукт жасайлы, момундай талаптар болуп атат. Ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, момундай программа жасаганга, келгиле жасайлы деп анан бизге командага түшөт. Көптөгөн командаларыбыз бар. Ошол. Анан акырындан
темага сизди өткөзгөнгө жардам берсем, бардык эле ошол программаларда кандайдыр бир программа болбосун, кандай тапшырма болбосун, бардык жерде клауд колдонобуз азыркы күндө. Анан клаудсуз жашоо жок бүгүнкү күндө айтиде. Чоң компаниялардын баары клаудга өтүптүр э? Чоң кичине негизи батыш өлкөлөрүндө бардык эле бизнес көбүнчөсү, эми бардык дебейин, көбүнчөсү клауд менен колдонот. Ошо серверсиз архитектура менен сервердүү архитектуранын айырмасын биздин угармандарга айтып бере аласызбы? Ооба, акырындан эгерде ал темага кирсек, андан биринчи биз бир аз мындай сиз аудитория жаңыдан баштап аткан адамдар деп атпайсызбы? Мындай жалпак тил менен сүйлөгөнгө аракет кылалы, бир аз DevOps эмне же кандайдыр бир веб-сайт жөнүндө же веб девелопмент жөнүндө бир аз сүйлөшүп кетели башында. Эми сиз мына үйрөнүп атасыз, сиздер веб-сайт кандай жасайт, азыркы технологиялар, билбейм, популярдуу технологиялардан React, Python дегендер аябай көп популярный болуп атат. Эми ар кандай курстар бар, көптөгөн технологиялар бар. Анан бирок ошонун баарын акырында ошол сиз жасаган веб-сайтты хостинг кылыш керек да. Анан негизи айтиде кандай десем, менин терминологиям боюнча жөнөкөй классический хостинг бар. Бүгүнкү күндө деле иштейт, албетте. Ал болсо ошол сиз жасаган программаны серверге коюп, деплоймент деп коет. Анан мындай лайв чыгарыш керек, уже мисалы ошол эле чөйрө.com дегениңизде, мисалы, сиздин браузерден сиздин запрос серверге жетип, ошол сиз жазган программаны иштетип, кайра сизге жооп берет да. Эми мындай веб-программированиянын эң негизгилери да болчу. Анан биз бүгүнкү сүйлөшүп аткан тема ошол серверге кандай түрдө деплоймент кылса болот, кандай түрдө эффективдүүрөөк колдонсо болот деген тема да бүгүн. Бунун тарыхы акыркы, билбейм, 10 жыл, 15 жылдын ичинде өзгөрүлүп аткан нерсе. Клауд технологиялары жөнүндө сүйлөшүп кетсек, бул жөнөкөй хостинг дебедимби? Хостинг бул жөнөкөй эле сиз ошол жазган программаны серверге коюп коесуз, анан бардык запростор ошол серверге бара баштайт да. Бирок бул ошол сервердин өзүнчө бир сапаттары болот, көлөмү болот, ылдамдыгы болот дегендей. Бирок кандай сервер болбосун, баары бир лимит болот да, кандайдыр бир лимит болот. Анан эгерде сиз жаңы веб-сайт жасап чыгып, жаңыдан деплоймент кылсаңыз, балким 1 адам, 5 адам, 10 адам колдоно баштайт. Сиз сүйүнөсүз абдан, ура, мен лайфка чыктым, сайтым иштеп баштады деп. Балким 10-20 адамга чейин сиз койгон хостинг жакшы эле иштейт, күчү жетет. Бирок эгерде сиз дагы SMM кылдыңыз, андан дагы веб-сайтты күчөйтүп, популярдуу кылып баштасаңыз, уже 100, 200, 1000, 5000 адам кире баштаганда, эң башында сиз деплоймент кылган сервердин күчү жетпей баштайт да. Себеби ар бир запросту, ар бир адамдын запросун иштетиш үчүн кандайдыр бир ресурс колдонулат да сервердечи. Анан албетте суроо башталат, кандай серверди көбөйтүш керек, кандай ошол 2000, 5000 адамды, 10 000 адамды ошол запростордун баарын кандай иштетиш керек деген суроо. Сиз жооп бере аласызбы, Бактыгүл, кандай эмне кылат элеңиз эгерде ошондой ситуация болсо? Хостингдин эс тутумун көбөйтмөкмүн же жанагындай клаудка кайрылмакмын.
могул жерде суроо келиптир чатта, саламатсызбы, айткан терминдерди сразу түшүндүрө кетсеңиздер рахмат деп. Анан мен түшүнгөнүм боюнча жаңы кирип аткан сыяктуу болуп мен да айтып көрөйүн, анда сиз айтканыңызды эле жөнөкөйлөтүп. Сервер деген бул биздин компьютерде деле сервер деп элестетсек болот экен. Бул жерде ошо биз жазган коддор, программа, тиркеме болобу, ошону биз элге сайтка, браузерге чыгарсак болот. Бирок бул болсо мындай күчтүүлүгү аз эле. Биз компьютер өчкөн учурда бул биздин программабызды өчүп калат да, анан башка клиенттерге бул доступ жабык болуп калат. Ошон үчүн жанагындай хостинг же клауд аркылуу биздин программабыз элге жеткирилет экен. Ал канчалык элге көпкө жетет деген ошо сервердин күчүнөн байланыштуу. Ошол сервердин күчү жөнүндө бүгүн сөз болуп атат. Маселе же сизге түшүндүрө алдымбы деп ойлойм. Чоң рахмат, Бактыгүл. Мен ойлоп атам, сиз экөөбүз мындай маек катары ушул теманы ача көрсөк, сиз жакшы түшүнөт экенсиз, мындай башкы терминологияны жакшы түшүнөт экенсиз, ошон үчүн маек катары куруп көрөлү. Мен сизге түшүндүрүп көрөйүн, сиз орто жерден түшүнбөгөнүңүздү токтотуп сурай бериңиз, макулбу? Демек, аябай популярдуу болуп, бир сервердин көлөмү жетпей калды. Кийинки кадамыбыз кандай болот? Ошону көбөйткөнгө аракет кылыш керек экенбиз. Клауд бул жана AWS системасы бар экен, Google Cloud же Яндекс Cloud дегендер бар экен, ошолорго кайрылсак болот экен. Алар болсо бизге орун берет экен, ошо эс тутум орунун берет экен. Ал болсо акчага алынат экен. Ооба. Эми чечимдер ар кандай бар? Кандай бул маселени чечсе болот? Эң биринчи ооба сиз айткандай эле ошол колдонулуп аткан сервердин эс тутумун көлөмүн чоңойтуш, ал чоңойткондо айрыкча мындай баага таасир этилет да, хостингдин өзүнчө бир баасы болот, чынбы? Эң биринчи алганда эң арзанын балким күчү азыраагын аласыз, бирок баасы аз болот. Анан сиз көбөйтө баштаганыңызда көбүрөөк төлөш керек боло баштайт да. Сиз айткан клаудтар ошондой башында тарыхын карасаңар, ошондой жаралганда жөнөкөй хостингдеги турган маселелерди даяр чечим алып келишкен да маркеткечи. Мисалы, макул бул сервер менен колдонуп атыптырсың, күчү жетпей атыптыр, эмне кыласың? Негизи айтиде бизнестин баардыгы эле окшош эле маселелер менен кезигет да. Анан клаудтар эмне кылышты? Демек, көптөгөн элдер ушундай маселелерге ошондой маселе болсо, анда эмне үчүн биз аны ошол чечимин сата албайбыз деп, эң биринчи сервистери ошондой маселелерди чечкен сервистерди сатат да клауд. Бул жерде деген жөнөкөй эле азыркы күндө, мисалы, жөнөкөй эле хостинг эмес, жөнөкөй эле сервер эмес, абдан көптөгөн сервистерди сата баштайт. Мисалы, сиз программа жазып атасыз да, даяр чечимдер бар уже. Программа жазып атканда, архитектураңызды куруп атканда, ошол клауддагы көптөгөн ар кандай сервистерди колдонуп, сиз мындай сиздин талабыңызга туура келген архитектураны тез кура аласыз да. Негизги клауддун бүгүнкү кандай десем, салымы бул даяр сервистерди предлагать этет. Ошондо менде суроо пайда болду. Жана DevOps инженер деген Amazon тарапта болобу же биздин компанияда да DevOps өзүнчө болобу? DevOps компания тарапта болот. Мисалы, ошол эле программчылардын командасы болот да. Команданын ичинде ар кандай ролдор болот. Программчы өзү болот. Сиз мына эстетип кеттиңиз, SMM-щиктер, бирок алар башка командага кирет деңиз. Мисалы, программчы болот, тестировщик болот. Анан кээде DevOps'тор дагы команданын ичинде болот. DevOps'тун жумушу
программисттер жасап чыккан программаны ошону лайфка алып чыгыш керек да. Ошону клаудка, сиз айткандай AWS, Azure деген клаудтарга тест кылып, бардыгын өзүнчө жолу болот, пайплайн деп коет. Ошо менен мындай туура жолдо коопсуздугун дагы карап, бардык жагынан карап, туура деплоймент кылышат сервергечи. Бирок эми бул жөнөкөй эле мен өзүм DevOps эмесмин, бирок мындай көбүрөөк түшүндүрсө болот философиялык жагынанчы. DevOps деген бул ошол development менен, developer менен Ops'тун ортосундагы турган адам болуп атат да. Developer болсо программчы код жазган адам, а Ops operating деген адам серверди мындай тейлеген адам да. Мурунку роль булар администраторлор деп аталчу да, мисалычы. Эми азыр андай десе туура эмес болуп калат, бирок ошол жактан келген роль да. Мисалы эсиңизде болсо, 15-20 жыл мурунку программаларды кандай кылышчу карап көрсөңүз, организация өзүнө сервер сатып алчу, кадимкидей компьютер, күчтүү компьютер сатып алчу. Анан ошол жерге өзүлөрү өзүнүн вебсайтын коюп чыгышчу да, мисалычы, илгери. Анан албетте ошол серверди тейлегенге адам керек. Мурун ошол администратор бардыгын тейлечү да. Нетворкингти, мындай жанагы интернетке кандай кошулганын, ичиндеги настройкаларын, мына сиз колдонуп аткан мисалы компьютерде эле да серверчи, аны настройкалашкы керек, бардык керектүү программаларды коюп чыгыш керек, мисалы операционный система, ар кандай фреймворкторду, анан ошонун баарын администраторлор кылышчу да. Албетте организацияга бул көптөгөн чыгымга ээ болот да. Өзүнчө сервер сатып алыш керек, анан өзүнчө администраторду кармап туруш керек. Анан кийин жанакындай эле маселе айтып кеткендей, мисалы сиздин вебсайтыңыз популярдуу болуп, бир сервер эмес, аны көбөйтөбүз десеңер, кайра сатып алыш керек көптөгөн серверлердичи. Анан кийин эгерде 6 айдан кийин же 1 айдан кийин сиздин вебсайттын популярдыгы кайра түшүп кетсечи, анан кайра серверлерди сатыш керек. Мындай аябай неудобный болчу да. Анан клауд ошол маселелердин баарын чечет да. Азыркы күндө керек болсо, билбейм, минуталап, секундалап клаудтун ошол сервердин көлөмүн сатып алсаңыз болот. Ал кандай деп айтсам болот? Ну, мисалы сиздин вебсайтыңыз эртең менен элдер ойгонгондо аябай көп ачып, көп колдонуп, анан кийин күндүз бою азыраак колдонулуп, анан кечинде аябай көп колдонулаарын. Мисалычы, даже бир күндүн ичинде эле адамдардын, колдонуучулардын саны өзгөрүлүшү мүмкүн, чынбы? Жөнөкөй системада мисалы, сиз кандай эртең менен бир сервер, кечинде 10 сервер колдоно албайсыз да. Клаудда ошол мүмкүнчүлүктөр бар. Изилдеп атып да мындай эме көрдүм, ошо колдонгон убакытка гана акча төлөнөт деп. Бул серверлердин да өзүнүн ушундай тарифтери бар окшойт, колдонгон малга эле акча төлөнөт деп. Ооба, негизи клауд көптөгөн жакшы аябай оор турган маселелерди чечет да. Масштабирование деп коет, сиз айтып аткан. Ошо мен айткандай, канчалык талап болсо, ошончолук ресурсту берет. Бир сервер десеңиз бир сервер, 10 сервер десеңиз 10 сервер берет. Анан санаганы ар бир минута, ар бир секундага чейин санайт, ошол сервер канча убакыт күйүп турду, канча убакыт сиздин программаңызды иштетип турду. Ошо DevOps жөнүндө да айтып кеттиңиз. Мен да карап атып, ошо программчы менен операциондук иштерди кылган кишини эки бөлүптүр да. Ага чейин болсо башында программчы бүт ишти башынан аягына чейин кылчу экен, код жазуу менен кайра архитектураны да түзүү, тейлөө менен. Анан кийинчерээк ошол
операциондук ишти башка кишиге өткөрүп беришиптир. Ошол мезгилде код жазган программчыга кичине жеңилирээк жана көбүнчө убактысын качественный код жазганга, фичаларды, жаңыларды жаратканга мындай жакшыраак мүмкүнчүлүк болуптур деп окудум. Операциондук системаны болсо, бул болсо программа тилдерин билген адам боло алат экен жана системный администратор дагы үйрөнүп кетсе болот экен, Ооба, азыркы учурда ошол айтып жаткан DevOps'тордун жумушу, айтып атпаймынбы, сиз жазган кодду серверге чыгарыш керек депчи. Мурун болсо кандай эле, сиз жазасыз программаңызды, ал тесттен өтөт, анан мындай Git же SVN деген немелер менен код киргизилет да. Анан DevOps'тор, мурунку системный администратор дейсизби же кандай, аны алып, билбейм, кол менен мындай zip архив кылып, анан аны копия кылып, анан мындай FTP'ни колдонуп, мындай жүктөйт болчу да. Өзү колу менен мындай вручную дегендейчи. Азыркы учурда инфраструктура as a code деген бар. Ошол кылынчу операциялар код катары жазылып калган да. Демек, мына бул кодду аласың, мындай операцияларды кыласың, мисалы архивдейсиң, анан бияка көчүрөсүң, анан кайра архивден чыгарасың, анан дагы момундай скрипттерди жүргүзөсүң дегендин баары ошол уже инфраструктура as a code дегенге кирип калган да. Ошонун арасына азыркы учурда көптөгөн тулстар бар. Мындай тулстун кыргызчасын унутуп атам. Инструменттер. Инструменттер. Мисалы Terraform аябай катуу чыгып атат, аябай көп колдонулат. AWS Cloud менен иштегендер, Terraform менен иштегендерин көргөм. Мисалы Azure болсо, Microsoft'туку Bicep дегендерди колдонулат. Ага дагы Terraform колдонулса болот мисалычы. Ал эмне? Ошол мен айтып жаткан скрипт, мындай продакшнга чыгарчу скриптти өзүнчө код кылып жазышат азырчы. Сиз айтып кетпедиңизби, мисалы системный администратор үйрөнө алат экен депчи. Албетте, себеби деген системный администраторлордун жумушуна ошондой скрипттерди жазуу дагы кирет да. Настройка кылып атканда көптөгөн аябай мындай көрдүңүз беле, кичинекей мындай кара окошко ачып алып бирдеме кечке жаза берет го, ошол терминалга көптөгөн командаларды киргизет да, ошонун баары скрипт да. Жакшы. Анан сервердик, улам бир DevOps, бир сервердик архитектураны сүйлөп атып, минустары жөнүндө айта аласызбы? Минустарынан чейин бул теманы дагы көбүрөөк ачалы. DevOps менен серверный деп ары бери секирип атпайбызбы? Серверсизди дагы айтып берейин. Буга чейинки сүйлөгөнүбүз бул ошол кандайдыр бир серверди колдонуу, анан серверди көбөйтүп, азайтып дегенди сүйлөштүк, Бирок азыркы учурда айтып атпаймынбы, Cloud кандайдыр бир специфичный бир проблеманы чечкен сервистерди берет да. Мисалы мен өзүмдүн жумушуман бир мисал келтирип кетейин. Биз бир мындай веб-сайт жасадык элек. Ал веб-сайттан сиз өзүңүздүн сүрөтүңүздү жүктөп, каалаганыңдай мисалы жазууларды кылып, өзүнчө дизайн жасайт элеңиз да. Онлайн жана Photoshop'ту элестетсеңиз, мисалы Photoshop'то ар кандай дизайн жасагандай, онлайн өзүңүздүн дизайныңызды жасайт болчусуз. Анан ошол сиз жасаган дизайн кандайдыр бир буюмга печать кылып чыгарган компания эле да. Мисалы бирөөгө азыр дагы Кыргызстанда көп болуп калды, мисалы ошондой компаниялар. Бирөөгө белек берейин десеңиз, сиз өзүңүз каалагандай жазып, каалагандай сүрөттү дизайн кылып, анан ошону сизге печать кылып берет. Кружка болобу, футболка болобу, көптөгөн продуктларгачы. Анан веб-сайтта бизде кандай десем, жасалган дизайнды сактачубуз.
Анан аны болсо физический принт кылыш керек да, физический чыгарыш керек. Андайды чыгарыш үчүн чоң машиналар, эми жанагындай печатный машиналар, принтерлер иштетчүбүз да. Мгм. Анан кийин эгерде эми мисалы ушул маселени программчы катары ойлонуп көрсөңүз, онлайн жасалып атат, анан ошону принтерге сразу жөнөтө албайсыз да. Себеби деген 100 адам жасап атса, сизде 2 эле принтер. 2 принтер 100 адамды ошол жасалып аткан мезгилде чыгара албайт. Демек эмне кылыш керек? Принтерге ошол мисалы 2 принтер болобу, канча болот? 2 деп коелу. Өзүнчө очередь турат да. Мгм. 100 адам мисалы өзүнчө 100 дизайн жасашты, а бирок ошону биринин артынан бирин чыгарат да. Мгм. Программчы катары кандай жасайсыз ошону? Ортодон биринчи ошол дизайн жасалган менен принтердин ортосуна кандайдыр бир очередь коесуз да, queue, кезек кыргызчасы. Демек жүзөө биринин артына бири тура берет, анан кийин ким биринчи жасаса ошонуку принт кылып чыгарыла берет да, мисалы ошондой да. Анан ошол кезек бир өзүнчө сервис клаудда. Өзүң программчы катары кол менен жазып отурбай, жөн эле ошол сервисти колдонуп коесуң да, мисалычы. Демек, ошол сиз жасап аткан программада же болбосо системада архитектураңызды ошол сервистерди колдонуп, архитектураңызды аябай мындай flexible колдонсо, flexible жасап чыкса болот да. Анын ичине сервери жок дагы жасасаңыз болот. Бул эмне билдирет? Айтып атпаймынбы, сиз веб-сайтыңызды жасадыңыз, баары жакшы, лайфка чыгардыңыз, эч ким колдонбой атат. Эч ким колдонбосо дагы сиз бирок төлөй бересизби серверге? Андай дагы болбойт да. Сервердин көлөмүн кандай табасыз? Мындай алдын ала билбейсиз да. Мага 1 адам колдонобу, 1000 адам колдонобу билбейсиз. Алдын ала тапканга эми оор да. Демек, сервери жок архитектура колдонсо болот бул учурдачы. Эгерде эч ким колдонбосо, анда сервердин көлөмү колдонулбайт. Жок. Эч кандай запрос келбесе, эч кандай сарпталбайт сервердин көлөмү. Анан эгерде бирөө келсе, экөө келсе, бир аз эле ресурс жетет, бир аз эле ресурс берилет. Эгерде 1000 адам же 100 000 адам келсе ошол бир мезгилде, клауд ушундай сервисти берет, что миллисекунданын ичинде ошончолук ресурсту ылдамдын ичинде резко бере алат да. Бул ошондо масштаб аябай бир заматтын ичинде масштабты аябай чоңойтуп, ошол эле учурда программаңыз иштеп бүткөндөн кийин кайра ресурстардын баарын жоюп таштайт да. Ушунчалык мындай жакшы настройкага чейин клауддарды уже жеткизишти. Бизге үчүн программчыга же ошол иштеп жаткан веб-сайттын ээсине бул эмнеси жакшы? Мен төлөгөн акчасы жакшы да. Канча колдонулса гана ошончо эле төлөнүлөт деген. Ошондой преимуществолору көп клауддуку. Эми эгерде DevOps, ушул жерде суроо барбы DevOpsко өткөндөн мурда? Менде суроо жок. Башка угармандарда, окуучуларда барбы? Жок окшойт. Анда эми DevOps'ту сүйлөштүк, жана түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. DevOps'тун жумушу мындай болуп калат да. Архитектура аябай маанилүү. Ошол биз айтып жаткан система түзүп жаткан системанын архитектурасы маанилүү болот. Мен жаңы келтирген мисалда, мисалы, биякта 100 дизайн, биякта 2 принтер болгондо, ошонун баарын чогултуп келип, ошого туура келген архитектураны куруш керек да, эң биринчичи. Эми ар кандай адамдар болот ал жерде, программчылар дагы, DevOps өзлөрү дагы мындай дизайнына катышат, продукт менеджерлер дагы катышат. Эми көп команда менен жасалат да. Анан кийин DevOps'тун мындай
көптөгөн немелери бар, жоопкерчиликтери. Мисалы ошол мен өткөндө айтып кеткендей, скрипт жазуу, сиздин программаны лайфка алып чыгыш бул скрипт, ошол дагы DevOps'тун жумушу мисалы. Башкасы мисалы коопсуздукту кароо. Ошол архитектурада курулуп атканда системаны туура түзүш керек да, мындай хакерлер кирип взлом кылбаганды дагы мындай коопсуздук жагын карашат. Коопсуздукта дагы ар кандай деңгээлдер болот. Деңгээл болгондо эң биринчи жанагындай компьютерге келип аткан, серверге келип аткан кабелдерден баштап, мындай физикалык түрдөн баштап көтөрүлүп отуруп, мисалы анын ичинде дагы протоколдор болот, ар кандай сервистер болот. Ошол 7 деңгээл болот да ошондочу. Баратып эң акыркысы программа өзү, программчы жазып аткан өзү коопсуздугун дагы караш керек да. Мисалы, сиздин вебсайтта бизге кандай бизге кат жазыңыз деген раздел болот го, contact us дегенчи. Ошол жерге кирип өзүнчө текст жазып жиберсе болот, чынбы? Туура эмес, эгерде жазылса, ошол текстке жөнөкөй тексттин ордуна эмес, башкача бир скрипт жазып же болбосо кандайдыр бир код жазып ийсе, ошол код серверди талкалап чыгышы мүмкүн да. Ошондой көптөгөн коопсуздук тараптары да бар да. Анан DevOps эми программанын өзүн дагы карабаса дагы, ага чейинкилерин карап чыгат. Мисалы ошол жасалып аткан кандай десем, система кабелдер тарабынан, жанагы network жагынан коопсузбу, жакшыбы, туурабы бардыгы депчи. Жакшы. Ошондо облачный эме болгондо, клауд болгондо бул резервное копирование деп айтсак туура болобу? Анткени бир жанагы сервер өчүп калса, экинчиси сразу подключение болуп калат деп окудум да интернеттенчи. Ошондо бир 2-3-4 резервный эмелер болот, чоң компьютерлар. Ошол жактарда сакталат. Ооба, эми айтып атпаймынбы, клаудда көптөгөн сервистер бар да. Анан ар бир өзүнчө сервистин өзүнүн мындай кичинекей бир маселе чечкени болот да. Бир кичинекей маселени сервис кылып коюшкан өзүнчө элечи. Мисалы коопсуздук жагында айтып кеттим. Мисалы ал жактан дагы көп сервистер бар. Резервный копированияны сиз айтып атасыз. Резервный копированияны клауд мындай кылып чечкен да. Физикалык түрдө дата центрлер бар да, дүйнө жүзүн боюнчачы. Анан мисалы AWS-тики мындай бөлүнгөн да. Сиз мисалы ошол эле серверди же кандайдыр бир сервисти тандап атканда, регионду тандайсыз. Дүйнө жүзүн боюнча көптөгөн региондор бар. Америкада бар, Англияда бар, Европада бар, Сингапурда бар, Кытайда бар, көп жерде мындай физический дата центрлер бар да. Ар бир региондо жок дегенде 2 дата центр болот. Бул эмнеге? Ошол сиз айтып аткан резервный копирование болуш үчүн биринчиден. Экинчиден ошо бир дата центр бузулуп калса, мисалы, билбейм, суу каптап кетти серверныйды, же жарылып кетти, же дагы бирдеме болуп кетти, экинчиси иштей берет да. Буну клауд терминологиясында resilience дейт. Бул ошондой кандайдыр бир туруштук берүү система абдан жакшы курулган. Эгерде сиздин архитектураңыз туура жасасаңыз, башынан дизайнды туура жасасаңыз, клауд уже ичинде ошонун баары мындай киргизилген да. Анан эми бардык сервис жөнүндө бүгүн сүйлөшө албайбыз, албетте. Мындай деп айтат элемин да. Бүгүнкү сүйлөшүп атканыбыздын негизги багыты менин тараптан мындай деп айтат элем. Клауд мынакей батыш өлкөлөрүндө, жок дегенде батыш өлкөлөрүндө сөзсүз колдонулат да. Кичинекей компания болобу, чоң компания болобу, мамлекеттик компания болобу, бардыгы клаудду колдонулуп аткан мезгили азырчы. Болгону гана Кыргызстанга акырынан жетип баштап атат азыр, мындай аябай жайыла элек ошол
Анан мен айтат элем, эгерде жаңы окуп баштап атсаңыз, IT-ге кирип кызыгып атсаңыз, клаудка ошол багыт алып, үйрөнө баштасаңыз, кийинки келечегиңизге бул кандайдыр бир must have, мындай керек нерсе, сөзсүз билиш керек нерсе да. Мисалы эми Россияда клауд провайдерлерден эң чоңу мен билгенден Яндекс эле да. Бирок IT-де ушундай тенденция, клауд технологиялары аябай өнүгүп, азыркы бүгүнкү мисалы интернет деп атпайбызбы? Интернеттин көбү ушул клаудтарда турган мезгил азыркы учурда. Жөнөкөй хостингде дагы бар, бирок дүйнө жүзүн боюнча уже клауд менен колдонулат да. Ошон үчүн ар бир провайдерлердин, жанагы AWS, Azure дегендердин өзүнчө сертификаттары болот. Эң биринчи эле сертификатты алыңыз. Ошол эң биринчи сертификатты алганда эле бардык сервистерди билип чыгасыз да. Ошол жерде үйрөнөсүз. Ошону айтат элем, ошол жакты багыттап үйрөнсөңүз депчи. Рахмат, баардыгыбызга жакшы кеңеш болду го. Көбү кызыгып жүрсө керек. DevOps деп угуп калчук, бирок мындай жакшы киреше элек да, бизге Кыргызстанга өзү сиз айткандай анча киреше элек. Анан да биздин рынокто анча талап болбосо, элдин кызыгуусу да эми артып баштаса керек. Жакшы. Клауд технологиясы код жазууну өзүнө камтыйбы дейт. Мен айтып атпаймынбы, клауд технологияны бул сервис катары карашыңыз керек да. Код жазуу камтыйбы деген суроо мындай, кандай десем, ар кандай сервистер бар деп атпаймынбы? Эгерде ал архитектураңызга кайра эле жараша да. Эми суроону түшүнбөй калдым Бактыгүл. Кандай? Бул жакта чатта жазган болуш экен да, эже азыр үнүңүздү чыгарып деле сурооңузду берсеңиз болот. Эже клауд технологиясы код жазууну өзүнө камтыйбы? Ошондо Нургүл эже бул жана скрипт жазыш керек экен. Скрипттерди билиш керек экен, ошолор менен настройкалайт экен. Эми мындай да, клауд технологиясы ошол сервис берип аткандары ар кандай деңгээлдеги сервистери бар да. Эң өйдө турган код кереги жок. Мисалы, андай сервистерди бардыгыбыз эле колдонобуз. Сүрөттөрдү мисалы интернетке жүктөп атпайбызбы? Ошол уже клауддун сервиси. Мисалычы. Же болбосо мына Zoom эми клаудка тиешелүү эмес, бирок Zoom'дун аркасында клауддун сервистери турат да, точно элечи. Код жазуу сөзсүз эле кереги жок клаудду колдонуш үчүн. Эгерде жаңы система курам десеңиз, анда албетте эми код керек да эми. Ошондо программалоо бир тилин билүү керекпи деп эже толуктап жазыптыр. Ошондо Эркин мырза айтты, кереги деле жок деп. Эгер сиз программаны башынан өзүңүз код жазам дебесеңиз. Жок, мындай деп үйрөнүш керек да. Мисалы, машина айдайм десеңиз, сизге эмне керек? Эрежелерди билип, анан машинаңыз керек, анан айдап жүрө бересиз да. Анан анын ичинде мотор кандай иштейт, коробка передач кандай иштейт, эми билиш кереги деле жок дегендей да. Ошон үчүн клауд менен колдоном десеңиз, сөзсүз эле программа жазыш керек эмес. Күндө эле биз мына билип билбей клаудду колдонобуз. Ансыз делечи. Эгерде бирок программчы болом же DevOps болом десеңиз, албетте анда кодду бир аз билиш керек. Жакшы, да сурооңуздар барбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, Айбек. Эркин мырза, сиз кайсыл жерде иштейсиз? Мен азыр кирип калдым, ошого кичине маалымат жок болуп калды. Мен азыркы учурда Лондондо, Англияда, Deloitte компаниясында иштейм, software engineer, программчы. Бирок азыркы учурда бардыгы эле кирет менин функцияма, DevOps'тун, ошонун бирөөсү DevOps. Мен билишим боюнча Cloud бул мен өзүм Google'дун Firebase деген несин колдонгом да. Эмичи, например, ал жакта database бар,
ошол сыяктуу авторизация ошол сыяктуу нерселер бар. Бул дагы ошондо клаудтун ичине кирип кетет да? Сөзсүз кирет. Бул ошол GCP, Google Provider. Ошол Firebase сервистердин бири. Нак эле ошол бир пример. Ошондо мисалга мен өзүм программист, например, веб-сайт же болбосо бэкэнд жазам да. Именно DevOps'тун жумушу ошол жерде кандай жумуш болуп калат, например? Эгерде системаңыз кичинекей болсо, азыркы учурда эми IUI прям DevOps деп деле өзүнчө бөлүнсө деле кереги деле жок да. Мисалы, сиз ошол кодду жазап, фронт-энд, бэкэндти Firebase-ке коштуңуз, мисалычы. Анан бирок ошону лайв чыгарышыңыз керек, мындай өзүнчө веб-сайт кылышыңыз керек, мындай элдерге таратышыңыз керек да. Ошондо жанагы настройка кылып баштайсыз, доменди сатып аласыз, анан ошол доменди сиздин ошол хостингке же клаудка байлап баштайсыз. Ошонун баары эле уже DevOps'тун жумушу кирип баштайт да. Анан ошол фронт-энд кодду алып, компиляция кылып туруп, аплоуд кылган, жүктөгөн уже DevOps'тун жумушу. DevOps дегенде сөзсүз эле мындай өзүнчө адам же өзүнчө кызмат эмес. Ал кичинекей деле нерсе болушу мүмкүн, бирок азыркы учурда эми кандай десем, чоң команда болсо, DevOps өзүнчө бөлүнүп калган. Код жазган бир адам, аны серверге чыгарган башка адам. Бирок анын баарына өзүңүз деле кылсаңыз болот. Окей. Дагы бир суроом. Негизи мындай Россиянын же болбосо башка жердин сервистери бар да, атайын ошондойчу. TimeWeb деген сыяктуу. Ошол жактан мен сервер алгам, например, өзүм кызыгыпчы настройка кылып көргөм да. Nginx сервер настройка кылып көргөм. Cloud менен ошол сервердин эмне айырмасы бар? Айырмасы деле жок. Ошол эле Cloud'дан сиз уже серверди сатып алдыңыз да, Ошол деле Cloud да? Виртуальный сервер сатып алганда эле Cloud'дун бири да, сервистин бири. Именно ошону эле настройка кылып, например, ал жакта Nginx сервер, аяк база данных настройка кылгандар уже булар DevOps'тар экен да? Ооба, туура. Болду, түшүндүм. Чоң рахмат. Рахмат сурооңузга, Айбек. Дагы суроолоруңуздар барбы? Кайсы тилде код жазасыз дейт Илнура. Cloud'дун дагы бул жакшы жери ушунда да, бир эле системада ар кандай тилдер колдонушу мүмкүн. Мисалы ошол мына Айбек айтып кеткен фронт-энд башка тилде, React бүгүнкү күндө аябай популярдуу, Angular бар, көптөгөн фреймворктор бар. Кааласаңыз JavaScript'те жазсаңыз болот. Backend болсо Python, Java, C# көптөгөн тилдер бар да. Анан айтып атпаймынбы, ошо Cloud'дун жакшы жери ар кандай мындай модул деп коет, эми өзүнчө ошол системанын бөлүктөрү ар кайсы тилде дагы жазылышы мүмкүн. Бир жери Python, бир жери C#, бир жери башка тил. Сиздин кажы-кужуда подкастта сүйлөгөн сөзүңүздөн кайсы программалоо тилдерин билет экенинизди уктум. Ошону айтып кое берейин, анда угуучуларга кызыктуу болсо керек. Сиз болсо C# тил билет экенсиз, C++ да өткөн экенсиз, и Python тилин. Эгерде анчалык тил кызык болуп атса, мен негизи мектептен эле баштагам программчыначы. Эң биринчи меники QBasic, Pascal болчу. Ал тилдер азыркы күндө жок. Андан кийин Delphi'ден бир аз жаздым. Анан университеттен уже C# койдум, .NET разработчик деп коюшат. Microsoft'тун тилдери да болчу. Көп убакыт боюнча мага C# негизги тилим болуп келе жатты. Бирок ошо айтып атпаймынбы, Cloud'га өткөндөн бери ар кайсы тилдер колдонулган үчүн бүгүнкү күндө ар кайсы тилдерге да мен өтүп кеткем. Python'да жазам, TypeScript'те жазам, фронтенд болсо Angular'да жазам. И жанагындай DevOps скрипттерди да колдоном, Terraform, бүгүнкү күндө Bicep'те иштеп атам. Жана көптөгөн ар кандай тилдерде да. Ошо бир тил бүгүнкү күндө мындай маанилүү деле болбой калган, кайсы тилди билесиз.
Бирок бир тилди жакшы түбүнө чейин билип алсаңыз, калгандарын алып кете бересиз. И клауд боюнча ошо ар кандай тилдерди колдоно берсеңиз болот. Сонун. Кайсыл университетти бүткөнсүз дейт. Кыргыз, орус, славян университети Бишкекте. Прикладная математиканы бүткөм. Клауд жөнүндө суроо эмес, мен жөнүндө суроолор болуп кетти го. Ошо биздин көбүнчө угармандарыбыз жаңы баштап, жаңы кирип аткандыктан ушундай суроолор жаралып атса керек. Айтып атпаймынбы, андай болсо бир аз анда өзүм жөнүндө айтып кетейин, эмне болуп программчы болуп калганымды. Кызыгым өзүмдүн мектептен эле башталган. Өзүм болсо алгебра, геометрия, физикадан мектепте жүргөндө эле 5-класстан баштап эле ар кандай олимпиадаларга катышчумун. Анан кийин бара информатика сабагына өтүп кеттим. Ал кезде ОИВТ деп аталчу, основы информационно-вычислительной техники депчи. Анан кийин ошо 9-класстан баштап информатикага олимпиадага катышып, 11-класста Кыргызстандын атынан эл аралык олимпиадага Мексикага катышып келгем. Анан ошол Бишкектен Кыргызско-Российский славянский университеттен прикладная математиканы бүтүрүп, андан кийин ошо программчы болуп иштеп калгам. Бишкекте жана Казакстанда иштедим, жалпы 4 жылдай. Андан кийин Лондон шаарында андан бери уже 7 жылдан бери программчы болуп иштейм. Рахмат. Бул жакта суроо ар кандай тармакта болот. Подростокторго окууларды айтсам кандай болот деп ойлойсуздар? Менин балам аябай окугусу келген, Кыргызстанда временный эле экен. Же мектепте окугандарга кыйын болобу? Ошондой сайт айтсам деген тилегим бар, аралыктан окуганга балдарга дейт. Бул суроо же биздин Кыргызстанда курстар аябай көп ачылды, баардыгына эле мындай жеткиликтүү болуп калса керек азыркы маалда. Рекламаларда аябай көп эже. Ошондо эже өз баласына сурап атабы, түшүнгөнүм боюнча? Окуучуларга, ооба, баласы кызыгат экен. Бирок баары 3 айлык эле курстар экен дейт. Эгерде бала кызыкса өзүчү, мына мен өзүм дагы кичинекей кезимден кызыгып баштагам. Негизгиси ошо мүмкүнчүлүк бериш керек. Ошондой код жазып, жөнөкөйдөй ойноп, компьютер менен отуруп, мисалы мүмкүнчүлүк болуш керек. Мен окуп атканда мүмкүнчүлүк андай жок болчу, себеби ал кезде компьютер аябай тартыш мезгил болчу да. Анан экинчиси ошол чөйрө. Кайра эле айтып кетейин. Мен бүгүнкү күндө программчы болуп калгандын бириси ошо чөйрө туура болуп, мен кызыкканга тегеректерим дагы кызыгып, же наоборот, тегеректерим кызыкканга мен кызыгып кеткем. Анан ошо менен мындай биринин арты бири болуп атып, мектепте, университетте, жумушта кийин ушундай өнүгүп өсөт да адамчы. Анан курстар жөнүндө эми сөзсүз эле барсын деп айта албайм. Ар кандай курстар бар. Тыйынын деле билбейм мисалы, бирок бир жакшы жери ошо мен ойлойм, чөйрө биринчиден, анан кандайдыр бир базалык маалымат берет да, мындай билим берет да, базалыкчы. Анан көп эле адамдар бирок ар кандай курстан бүткөндөн кийин деле кыйынчылык болот. Көп адамда жумуш таба албайт же андан ары алып кете албайт. Андай дагы маселе бар. Эми айтат элем, кандай окуу болбосун, мектеп, университет же курстар болбосун, кандай окуу болбосун, ар бир нерселе мындай базалык билим берет да, бардык жерде элечи. Баары бир деле жумушка баргандан кийин кайра үйрөнүш керек. Бардыгын үйрөнүп жүрүш керек да. IT өзү эле ушундай, жыл бою канча иштебесең дайым үйрөнүп жүрүш керек. Мен мисалы айтып атпаймынбы, мына 10 жылдан ашты программчы болом, ага чейин университет, ага чейин мектеп болуп. Бирок азыркы күндө дагы үйрөнүп келесиң да. Азыркы күндө дагы жумушка келип, коллегалар менен сүйлөшкөндө, тиги эле эмне, кандай деп сурап, интернеттен окуп, себеби аябай тез өнүгүп келаткан индустрия IT. Эми 2-3 жыл деп айтпайм, бирок 5 жыл, 10 жыл мурунку билимдер бүгүнкү күндө уже
устарела да. Ошондуктан мындай эң негизгиси ошол адам өзү кызыгыш керек, анан чөйрө туура болуш керек да. Рахмат. Сиздин айтууңуз боюнча дагы Кажы-Кожодон уктум эле, ошо программчы болуштун бирден бир кадамы бул ошо программчылардын арасында болуу депчи. Негизинде ошолор сага таасир этет деп. Анан ага бир сөз айтайын деп элем, бирок унутуп калдым. Сиз билген программа тилдеринин кайсынысы актуалдуу жана кайсынысы баштоо боюнча кеңеш берет элеңиз дейт. Сиз билген программалар тилдеринен эми тилди мындай тандаш керек да. Эгерде жаңы баштап атсаңыз, жаңыдан үйрөнүп атсаңыз, ошол үйрөнүп аткан тилдин перспективасын караш керек. Жок дегенде бир 3 жыл, 5 жылга алдын ала перспективасын изилдешиңиз керек да, кандай болду экен депчи. Тилдердин өзүнчө мындай өзгөчөлүктөрү болот. Кээ бир тилдер, мисалы айтиде 20-30 жылдан бери өнүгүп келаткан тилдер. Ага ошол C#, Java'лар кирет мисалычы, технологиялары. Python болсо, мисалы, ал азыркы мезгилде аябай популярдуу болуп келатат, бирок Python кийинчерээк чыккан тилдерден. Анан көп учурда, мисалы, биз система куруп жатканда, жанагындай архитектура куруп жатканда, айтып атпаймынбы, бир бөлүгү башка тил, бир бөлүгү башка тилде болушу мүмкүн депчи. Тилди биз кандай тандайбыз өзүбүзчү? Биринчиден, программчылар кандай жакшы билет? Бул маанилүү, себеби жаңы тилден баштасаңыз, көп каталарды кетиресиз да, эми система түзүп аткандачы. Экинчиси болсо, ошол жасалып жаткан модульга же кичинекей бөлүгүнө ошол тилдин мүмкүнчүлүктөрү жакшы жасалдыбы деген суроо менен тандайбыз да. Мисалы айтып кеттим, ошол эле C#, Java, backend катары уже көп жылдан бери колдонулуп келаткан тилдер да. Аларда азыркы технологиялар аябай көп мындай көп маселелерден, уже көп итерациядан өтүп чыккан тилдер. Өткөндө бизде бир маселе болду. Python'ды колдонгонбуз backendке. Анан же биздин коллегалар жаман билгенденби, же Python'дын өзүнүн мындай тилдин өзгөчөлүктөрүнөнбү, бизге хакерлер кирип кетиптир да. Ошондой инцидент болгон да. Анан ошондон кийин мындай аябай териштирүү болуп, аябай неме болуп, анан эмне үчүн Python колдондук деген суроо чыкканда, эмне үчүн C# колдонгон жокпуз деген суроолорчу. Анан эми кайра айтып кетейин, эми изилдеңиз биринчи учурда ар бир тилдин өзүнүн өзгөчөлүктөрүн билип көрүңүз. Анан айтып кеткендей, жок дегенде 3 жыл, 5 жылда каяка өнүгөрүн ошол тил жасап аткандардын өзүнчө пландары болот. Roadmap деп коет, өзүнчө план түзүшөт да. Ошону карап көрүңүз, кандай өнүгүп атат. Анан ошого тандаңыз. Себеби жаңы үйрөнүп атсаңыз, жок дегенде, билбейм, 1 жылдан баштап 3 жылга чейин ошол тилди жазышыңыз керек, мындай более-менее кичине билип калган үчүнчү. Анан уже 5 жылга жеткенде уже мындай жакшы билдим десеңиз болот да. Анан элестетсеңиз, 5 жылда үйрөнөм десеңиз, анан ал тил башка болуп калса, анда кереги жок да. Рахмат. Анан дагы выгорание жөнүндө сөз болуптур. Выгорание деген нерсе сизде болобу дейт. Болсо кантип чыгасыз? Кечке эле программалоо, кээ бирөө тажап кетишет экен, сизде андай болбойбу деген суроо. Албетте болот, сөзсүз болот. Көп болот дебейинби? Себеби деген программалоо бул эң биринчи интеллектуалдуу жумуш да. Отурушуң керек, ойлонушуң керек, аябай көп ой жүгүртүү кетет да, ой иштөө, мындай мээнин иштегени аябай көп сарпталат. Албетте выгорание болот, көп болот. Эми ар кандай жолдору бар выгораниядан кандай чыгыш. Кечке эле компьютерде отура бербей, тышка чыгып, бирдеме кылып келиш, физикалык жумуш дегендей. Жана айтып коюшат го. Орусчасын айтайын. Самый лучший отдых от ментальной работы — это физический труд дегендей. Экөөнү алмак салмак кылсаңыз, ошондо эми ар кандай түрлөрү бар, мен ошондой кылам да.
Рахмат сиздин маегиңизге келип бергениңизге, биздин суроолорго жооп бергениңизге. Сизден кечирим сурайбыз эгер темадан улам секирип эки теманы Жакшы, алып атсак. жакшы баары. Ошол биздин чөйрөгө ушинтип келип, өзүңүздүн маегиңизди берип, салымыңызды кошкон үчүн чоң рахмат айтмакпыз. Ошол сизде акыркы сөз, бүтүрүү сөзүн айтып койсоңуз болот. Суроолор бүттүбү? Акыркы сөзгө деле сөзүм жок эми ошол айтчу сөзүм эгер клауд бүгүнкү күндө аябай маанилүү болуп атат айтиде негизи эле анан көбүрөөк маани буруп, көңүлүңүздү буруп, ушуга көбүрөөк үйрөнсөңүз жакшы болот. Себеби бир AWS'те иштеген бир досум бар эле, айткандай мындай болуп атпайбы? Мен негизи подкаст жаздырчумун, анан ошол жерден бир суроо болду да. Клаудту колдонуш керекпи же ал кандай, качан колдонуш керек деп атпайбы? Клаудту кечээ күнү эле колдонуш керек болчу. Ал деген уже биздин жашоого ушунча кирип кеткен нерсе. Анан ошондуктан үйрөнүңүз, көбүрөөк маани берип, анан жанагындай ар бир сервистин AWS болобу, Azure болобу, Google болобу, өзүнчө сертификаттары болот. Ошого карап көрүңүз, кандай берсе болот. Сертификат ошондой алсаңыз, өзүңүзгө дагы жакшы болот, резюмеге жакшы болот. Анан албетте сертификатка даярданып жатканда көп маалымат, билим топтойсуз. Чоң рахмат сизге. Аябай жакшы пайдалуу эфир болду деп бул жакта чатта да элдин баары сизге рахматын айтып атышат. Ошол сизге чоң рахмат. Сизге дагы рахмат, чөйрөгө чакырганына, Бактыгүл сизге алып барганыңызга ийгилик. Мындан ары жакшы ушундай маектерди кура бериңиз. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге да ийгилик. Көрүшкөнчө демекчибиз. Келиңиз.